Күндеми маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаардык мэриясына 31 августка чейин калааны иретке келтирүүнү тапшырды. Өлкө башчы эски жарнамалык такталарды алып, ордуна LED экрандарды орнотууну милдеттендирди. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык KG Group курулуш компаниясынын Бишкектеги 3 турак жай комплекси мыйзамдаштырылды. 4 айда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган 4767 учур катталган. Салыштырмалуу үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылуулар 15%га көбөйдү. 1 июлдан баштап 31 августка чейин ID карталарды бекер алмаштыруу боюнча акция жүрөт. Бул акциянын максаты өзүбүздөн чыккан сапаттуу паспорттарга жапырт өткөрүү. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу ID картаны акысыз алмаштыруу боюнча акция жарыялады. Ал паспорт, ID карт жана башка документтердин баары Кыргызстандын өзүнөн чыгарыла баштаганын эске салды. Андан сырткары ал мурдагыдай оңго солго туш келди кишилерге сатылбай турганын белгиледи. Ошондой эле Садыр Жапаров ал эми жалпы жарандык паспорттарды бекер алмаштырганга азырынча каржы жетишпей турганын айтып, каржы жетиштүү болгон учурда жалпы граждандык паспортты дагы бекер алмаштыруу боюнча акция өткөрүлө турганын кошумчалады. Ошол жол менен гана өзүбүздөн чыгып жаткан паспорттарга кыска мөөнөттө толук өтүп кетишибиз керек дейт өлкө башчысы. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга белгилүү болгондой паспорт, ID карт жана башка документтердин баары өзүбүздөн чыга баштады. Буга чейин чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстандын паспорттору сатылат экен деген имиштер, кептер айтылып келген. Тилекке каршы мындай кептердин чындык экени аныкталган учурлар да болгон. Балким бүгүнкү күндө да көптөгөн чет өлкөлүктөрдүн колунда Кыргызстандын паспорту менен ID карттары бардыр. Алардын мөөнөтү бүткөнчө алды 10 жыл, арты 5 жыл керектелиши мүмкүн. Албетте мөөнөтү бүткөндөн кийин алардын баары жараксыз болуп калат. Эми мындан ары Кыргызстандын жасалма паспорту, жасалма ID карта деген түшүнүк болбойт. Себеби паспорттор өзүбүздөн чыга баштады. Буйруса жасалма кылып чыгарууга мүмкүн эмес. Жашыруун корголуучу элементтери көп. Андан сырткары мурдагыдай оңго солго туш келди кишилерге сатылбайт. Ушуга байланыштуу ID карттарды бекер алмаштыруу боюнча акция жүргүзөбүз. Акция 1 июлдан баштап 31 августка чейин жүрөт. Учкун мамлекеттик ишканасы менен санариптик өнүктүрүү министрлиги 1 июлга даяр болгула. Андан кийин адаттагыдай эле өздүк баасына тагыраагы 600 сомдон алмашылат. Ошондуктан ID картаңарды бекер алмаштырганга шашылгыла. Ал эми жалпы жарандык паспортторду бекер алмаштырганга азырынча каржылык күчүбүз жете элек. Күчүбүз жеткен күнү жалпы граждандык паспортту дагы бекер алмаштыруу боюнча акция өткөрөбүз. Ушул жол менен гана өзүбүздөн чыгып жаткан паспортторго кыска мөөнөттө толук өтүп кетишибиз керек. Өлкө башчысы Кыргыз Республикасынын улуттук инвестициялык фондун түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык фонд мамлекеттен үлүшү бар чарбалык коомдогу башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу. Алардын наркынын туруктуу өсүшүн камсыз кылуу жана капиталдын жергиликтүү жана эл аралык рыногуна чыгуу жолу менен инвестицияларды тартуу максатында түзүлүүдө. Буга байланыштуу министрлер кабинетине улуттук инвестициялык фонду ачык акционерин түзүп, анын укуктук статусун, максатын жана милдеттерин, ишинин өзгөчөлүктөрүн жана тартибин аныктаган ченемдик укуктуу актыларды иштеп чыгуу тапшырылган. Мындан тышкары мамлекеттен үлүшү бар чарбалык коомдорду тиешелүү баа берүүнүн жана талдоонун негизинде аталган фондко өткөрүп берүүгө тизмесин даярдоо зарылдыгы белгиленген. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы адал индустрия жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган мыйзамдын максаты адал продукцияны өндүрүүнүн жана кызмат көрсөтүүнүн укуктук негиздерин аныктоо. Адал продукцияга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата эл аралык стандарттарга жана талаптарга ылайык катаандаштыкка жөндөмдү. Экологиялык таза жана сапаттуу айыл чарба продукциясын, кайра иштетүү өнөрү жайынын продукциясын өндүрүү жана экспорттоо, аларга болгон ишенимди жогорулатуу үчүн
үчүн базалык шарттарды түзүү болуп саналат. Бул мыйзам адал индустрияны өнүктүрүү жана адал продукцияга жана аны маркалоого, адал кызматтарды көрсөтүүгө болгон талаптарды аткаруу чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун укуктук негиздерин белгилейт жана адал индустрия чөйрөсүндө керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылууга багытталган. Садыр Жапаров Бишкек шаардык мэриясына 31 августка чейин калааны иретке келтирүүнү тапшырды. Өлкө башчы эски жарнамалык такталарды алып, ордуна LED экрандарды орнотуу керектигин табыштады. Ал эми кала мэри бүгүн Борбордон көчөлөрүн кыдырып, мамлекет башчынын тапшырмасын аткарууга киришти. Бишкек шаарынын мэри кыдыруу учурунда мэриянын пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгынын башчысына шаардын айланасындагы бардык жарнамаларды алууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Бишкек шаардык мэриясына тапшырма берди. Анда ажо эгемендүүлүк күнүнө чейин шаардын ичин иретке келтирип, эски жарнамалык такталардын ордуна LED экрандарга алмаштыруу керектигин жазган. Бишкек шаарынын мэриясына тапшырма. Шаардын ичиндеги эски жарнамалык такталарды 31 августка чейин толугу менен тазалап, шаардын көркүнө ылайыктуу жана ыңгайлуу жерлерге LED экрандарга алмаштыргыла. Шаардын ичин иретке келтиргиле. Эски замандан чыккыла. Эшикте 21 кылым. Бишкектин борбор калаа деген аты эле болбосо, шаар тургундардын сын көз караштарынан арылбай келгени белгилүү. Калаадагы убагында алынбаган тиричилик таштандылары, башаламан илинген көрнөк жарнактар, аңгектен качып дөңгөккө кабылган айдоочулардын азабы, автотыгындан арылбаган жолдордун абалы, айтор баары шаардыктардын көкөйгө тийген башкы көйгөйлөр болуп келгени жергиликтүүлөр тарабынан байма-бай айтылып келген. Анын негизинде шаар башчысы бүгүн көчөлөрдү кыдырып, жарнама такталарынан LED экрандарга алмаштыруу боюнча муниципалдык мүлктү башкаруу департаментин милдеттендирди. Давай сүйлөшкүлө азыр долговор менен. Азыр силер биринчисин бүтүргүлө бат-баттан, экинчисин уже алып кете берсин. Жана сизге тапшырып, вот все вот эти земли, давайте алгыла. Все оттуда, которые мы будем вытаскивать, мы оттардан бошотоосто ушенге долг будем вытаскивать. Сонун. Ошол эле учурда калаа тургундары борбор калаада башка өнүккөн өлкөлөрдөй жаңыланууларды күтүшөт. Жарнактарды алып койсо болот деп. Көп курулуш иштерин иштетип, экономикабызды өнүктүрүп, жакшы курулуш жана чет мамлекеттегидей эле шаар болсо, Кыргызстанда өнүксө биз деле жакшы да. Келечекке, балдарыбызга жакшы. Республиканы башкарган адамдар. Ошолордун ою менен, идеясы менен болсо жаман болбойт. Көрөт, жакшы жерди көрүп атабыз. Мен Дубайды, Турцияны көргөмүн. Өзбекстанда өнүгүп атат. Ошолордон көрүп алдыга жылса болот. Деген менен азыркы тапта өлкөдө өнүгүү же болбосо бир ишти жергиликтүү жетекчилер аткаруу үчүн сөзсүз эле президент же болбосо УКМК башчысы тарабынан тапшырма берилиши керекпи деген нааразычылыктар да көч. Деги эле өзүнүн вазыйпасын билбеген андай жетекчилерди кызматта кармап туруунун зарылчылыгы жок дешет серепчилер. Биздики качан баягы жара ырбап туруп жарылган кезде анан президентибизге, анан УКМКнын төрагасы жана башка деп туруп анан телефон аркылуу, интернет аркылуу кайрылып, анан көйгөй чечилип атпайбы? Ал нерсеге жеткизбеш керек да, биздин тиешелүү орган өкүлдөрү жеткизбеш керек. Анткени деген ошону эл, ошондой эле биздин мамлекет кепилдигин берип, мына ушул биздин мамлекетибиздин, элибиздин келечеги үчүн кайдыгер карап иштейт деген өкмөт өкүлдөрү иштеп атышат да. Ошолор элдин эсебинен акча алып иштеп атат. Тилекке каршы мен кээ бир шаарыбыздын, Бишкек шаарыбыздын борбор көчөлөрүндө басканда, кээ биринде уяласың. Башка дагы мындай улуттардын баягы борбордук шаарларына барып калып атабыз да, коңшу өлкөлөрдүн. Барганда көзүң уялат да. Ушундай нерсе бизде болсо экен деп тилек ниет кылып кое бересиң, бирок тилекке каршы келсең баягы эски чалдын таягы болуп калып калып атабыз да. Ошону эртең обязательно бир карапайым жаран же бир блогер чыгып тартыш керекпи? Мына бул жер мындай болуп атат, буну ким карайт? Президент, УКМК төрагасы дегенде гана реакция бериш керекпи? Жок. Бүгүн мен ушул эфир аркылуу айтат элем, урматтуу президент, урматтуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич баягы кадр маселесинде карап аткандачы, мындай бир ошолордун чечкиндүүлүгүн, ошолордун деген эми билим баарында эле бар экен. Ошолордун баягы жаратмандуулугун, уюштуруучулугун байкап көрүшүбүз керек экен. Ал эми алдыда өлкө башчысы тарабынан табышталган тапшырмалар жергиликтүү бийлик тарабынан кандай аткарылат көз салып турмакчыбыз. Нурзат Көчүмкулова, Арген Салбаров, регион, Бишкек.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин жарлыгы менен Россиянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп Сергей Вакунов дайындалды. Путиндин жарлыгы Кремлдин расмий сайтына жарыяланды. Орусиянын Кыргызстандагы мурунку элчиси Николай Удовиченконун элчилик миссиясы аяктаганы кабарланган. Ал 2019 жылдан бери элчи болуп иштеген. Жаңы дайындалган элчи Сергей Вакунов буга чейин Орусиянын Федерациясынын президентинин башкармалыгында чет өлкөлөр менен аймак жана маданий байланыштар боюнча референт кызматында иштеген. Орусия Кыргызстанда негизги стратегиялык өнөктөшү, эки өлкө күн корсуз мамлекеттер шериктештиги. Жамааттык коопсуздук келишим уюму, Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу бир катар уюмдарга мүчө. Бир элекенде 60 000 тоннага жакын сейрек кездешүүчү металлдар бар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Минекс Централ Эйшия то геологиялык форумунда билдирди. Анын айтымында өлкө аймагында 95% толор түзүп, пайдалуу кендерге бай. Жапаров бир кендин эле аймагында 5 миллиард тоннадан ашык темир руда. Ошондой эле сейрек кездешүүчү титан азыркы учурда жогорку экономикалык суроо талапка ээ болгон европей, цирконий, лентанит тобу жана башка элементтер бар экенин белгиледи. Өкмөт башчы бул запастар жарым кылымдан ашык убакыт мурун аныкталганын, азыркы технология менен изилденсе көрсөткүч кыйла көбөйүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Прогнозный запас титаномагнетита. Титаномагнетиттин болжолдонгон запасы кендин бир гана аймагында 20 миллион тоннага жакын. Ал эми башка кенде сейрек кездешүүчү металлдар 60 000 тоннага жакын. Куттуса 2. Биз өнөктөштөрдү биргелешкен геологиялык чалгындоо иштерине чакырабыз жана экономиканын бул келечектүү туу кен тармагына инвесторлорду күтүп жатабыз. Факты подтверждают изобилие подземных ресурсов Кыргызстана. Жогорку кеңеш Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамды 3 окууда жактырды. Маалыматка караганда 3 өлкөнү бириктирген темир жолдун курулушу ушул жылдын октябрь айында башталышы пландалууда. Анын алкагында Кыргызстанда жүктөөчү чоң база салынып, 10 миңдей жумуш орну түзүлүшү күтүлүүдө. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. 25 жылдан ашык ушундай сүйлөшүүлөр болду. Айтайын деген сөзүм муну тарыхый маселе. Аталган мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Жогорку кеңеш Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу 3 өлкөнүн өкмөттөрү кол койгон макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун карады. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Ырысбек Бариев баяндама жасап, жол картасы боюнча түшүндүрмө берди. Долбоорду Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашыруу максатында ыйгарым укуктуу уюмдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык биргелешкен долбоордук кампанияны уюштурушат. Бул келишим Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда практикалык иштердин баштапкы этабы болуп саналат. 3 тараптуу биргелешкен компания түзүлгөндөн кийин инвестициялык келишим иштелип чыгат. Бул жерде темир жолдун Кыргызстан боюнча өтө турган негизги жолу көрсөтүлгөн. Бул жана мен айтып кеткендей Торгарт, Арпа, Кош Төбө, Макмал жана Жалал Абад маршруттары болуп эсептелинет. Темир жолдун узундугу 480 чакырым болсо, анын 311 чакырымы Кыргызстан аркылуу өтөт. Анда 18 бекет, 81 көпүрө, 41 туннель курулат. Тогуз-Тоrodо жүктөөчү чоң база салынып, 10 миңдей жумуш орну түзүлөөрү айтылды. Эл аралык темир жолдун өлчөмү бул 1435 мм болуп эсептелинет. Ал эми мурунку Союзда 1520 мм темир жол колеясы колдонулат. Бул колеяларды алмашуу базасы жана айтып кеткендей Макмалда Тогуз-Торо районунда жайгашылат. Ошол жерде чоң база курулат. Бул жана жүктөөчү база курулат. Ошол жерден темир жол жанагы ичке колеядан чоң колеяга 1520 өтөт. 3 өлкө ортосунда биргелешкен долбоорлоочу компания түзүлүп, ал Кыргызстанда жайгашат. Долбоорго кошкон каржысына жараша Кытайдын үлүшү 51% болот. Ал эми Кыргызстан менен Өзбекстанга 24,5%дан тиет. Курулушка кеткен каражатты актап бүткөн соң темир жолдун Кыргызстандагы бөлүгү толугу менен кыргыз тарапка өтөөрү белгиленип, баштапкы мөөнөтү 31 жыл деп эсептелип жатканы кошумчаланган. Өтө кыска мөөнөт ичинде ушул компаниянын мөөнөтү бүтүрүшүбүз керек. Ато кече күнү комитеттин алкагында 30 жылдан кийин бизге өткөрүп берилет деп сөз болду. Ушул 30 жыл ичинде же кече күнү уже айттык, эме
ишке ашыруу жагынан толтура маселелер болот. Ошондуктан азыр жүк жагынан санап, менимче өтө кыска мөөнөт ичинде 10 жыл, 5 жыл ичинде ушул акталат компания. Бул жагынан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда сөзсүз түрдө эске алып коюшуңар керек. Депутат Гулия Кожокулова бул долбоорду ишке ашыруунун мөөнөтүн тактап, аны тездетүүгө чакырды. Понимаете, у нас очень много, мы все время договариваемся, подписываем, соглашаемся, а в конечном итоге, когда будет реализация данного проекта? Вот можно вот конкретно? Народ же больше это интересует. Реализация данного проекта, дай бог, будет в этом году, в 2024 году. Мы начнем строительство дороги Кытай, Кыргызстан, Узбекистан. Это когда? До конца года точно. Ну, то есть у вас еще ни сроков, ничего нету, что ли? Ну, здесь, мы дорожную карту указали, октябрь 2024 года. Депутат Дастан Бекешев Кыргызстан 1996 жылдан тарта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенин, мындай кадам өлкөнүн ар тараптуу өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирди. Ага улай депутаттар кесиптештерин бул мыйзам долбоорун бир добуштан колдоп берүүгө чакырып, муну тарыхый учур деп баалашты. Ички майда чүйдө маселесине киришким келбейт, тарых үчүн айтып койгум келет. Бул олуттуу геополитикалык саясий маселе, бардыгыбыз колдошубуз керек. Өзгөчө биздей чакан, деңизге чыкканга мүмкүнчүлүгү жок. 3-чү деңгээлдеги алсыз экономикалык мамлекеттерге абдан чоң абадай жана суудай керек маселе. Кудайым буюрса ишке ашып кетсе, тарыхтын, кылымдын долбоору болот деген пикирдебиз. Рахмат. Буга чейин 6 июнда Пекин шаарында Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча 3 өлкөнүн ортосунда кезектеги макулдашууга кол коюлуп, проектти каржылоо маселеси чечилген. Акылай Карабаева, регион. Кыргызстан Кытайга ири көлөмдө өрүк экспорттойт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөрү жайы министрлигинен кабарлашты. Министрдин орун басары Мирбек Дүйшеев Кытайдын компаниясынын башкы директору Чо Цюши жана Агро Баткен ЖЧКсынын башкы директору Шакировдун жолугушуусу өттү. Анда Кыргызстандан Кытайга дарбыз, бакча жемиштерин экспорттоо боюнча кызматташуунун келечеги жана мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Тараптар экспорттун көлөмүн көбөйтүү жана Кыргыз-Кытай ишканаларынын бизнес байланыштарын бекемдөө боюнча кадамдарды талкуулашты. Ошондой эле товарды сыртка чыгарууда эл аралык стандарттарды сактоо маселелерине көңүл бурулду. Жолугушуунун жыйынтыгында кытайлык компания менен Агро Баткен компаниясынын ортосунда Кытайга ири көлөмдө өрүк жеткирүү боюнча келишимге кол коюлду. Президенттин тапшырмасы менен KG Group курулуш компаниясы Бишкекте курган бир нече үй мыйзамдаштырылып, эксплуатацияга берилди. Каладагы Абай 7А дарегинде жайгашкан Сейтек Токомбаев 33, 33А дарегинде жайгашкан Датка Ордосу жана Куйручук 26, 26-1 дарегинде жайгашкан Шабдан турак жай комплекстеринин жашоочуларына үйлөрдүн тиешелүү актысы берилди. Актыларды архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев батирейлерине 19 июнда тапшырды. Бул тууралуу аталган агенттиктин басма сөз кызматынан кабарлады. Бул турак жай комплекстеринин уруксат кагаздары 2017 жылдан бери бүтпөй келген. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамеден Ташев бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен кармалып, камакка алынган. Талас шаарындагы Кутманалиев атындагы стадионду капиталдык ремонттон өткөрүүдө мэриянын жана Талас жашыл чарбасы ишканасынын айрым кызмат адамдары тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө курулуш монтаждоо иштерин аткарууга тиешелүү лицензиясы, ошондой эле бул жааттагы иш тажрыйбасы жок экендигине карабастан муниципалдык ишкананын жооптуу кызматкерлери тендер өткөрбөй туруп, подряддык уюм менен 25 миллион сом суммасында төз келишим түзгөндүгү аныкталды. Стадиондун капиталдык ремонту боюнча иштен көлөмүн, эмгек акынын, салыктардын жана курулуш материалдарынын наркы боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн натыйжасында мамлекетке 4 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени белгилүү болду. Бул факты боюнча Талас жашыл чарбасы ишканасынын директору жана подряддык уюмдун өкүлү кармалып, Талас облустук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кылмышка тиешеси бар башка күнөөлүү адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда.
Үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылуулар 15%га көбөйдү. Быйыл 4 айда ички иштер органдарына үй бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча 4767 учур катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 632 учурга же 15,3%га көп. Укук коргоочулар зомбулукка кабылгандардын саны өсүп, ошол эле учурда өз укуктарын колдонгонду билген адамдардын да саны да арбаган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин укугун коргоо боюнча билдирүү жасаган соң жашырбай ачык айтып, укук коргоо органдарына кайрылган аялдар да көбөйгөн. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. 27 жол бычак менен сыягычактан неужели Рахима бир жол үн чыгарган жок? Ушул жылдын 4 апрелине караган түнү Бишкектин четинде 34 жаштагы келин бычакталып, каза болгону эсиңиздерде болсо керек. Кылмышка шек саналып каза болгон келиндин 33 жаштагы күйөөсү кармалган. Маркумдун жакындарынын айтымында чогуу жашаган 7 жылдай убакыт ичинде ал күйөөсүнөн бир канча жолу зомбулук көрүп, жарат алган учурлары дагы болгон. Мунун айынан келин ажырашууга бел байлаган. Кылмышка шектүү кайын журтунан кечирим сурап, жубайлар жарашкан экен. Арадан бир сутка өтпөй келин каза болгон. Рахима кайрылып жүргөн, милицияга да, укук коргоо органдарына кайрылган. Ушундай күйөөмөн ушундай немелик көрүп атам деп, курдук көрүп атам деп, бирок билбейм, ал жактан семейный проблема деп киришпеди окшойт. Ички иштер министрлигинин маалыматында үй бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча кайрылуулар 15%га көбөйдү. Быйыл 4 айда ички иштер органдарында үй бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча 4767 учур катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 632 учурга же 15,3%га көп. Зомбулук жасаган эркектерге карата 4135 убактылуу коргоо ордери берилген. 211 учурда аялдарга берилген. Ал эми Жалал-Абад облусунда жыл башынан бери 5 айдын жыйынтыгы менен 240тан ашуун факты катталган. Анын 45-ине кылмыш иши козголгон. 2024 жылдын 5 айын жыйынтыгы менен карай турган болсок, жалпысынан 240тан ашуун факты катталган. Үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча бардык учурларда коргоо ордерлери жабыр тарткандарга берилген. Ал эми былтыркы жылы бул көрсөткүч 260тан ашуун болгон. Бардык эле учурда дагы коргоо ордерлери берилип келген. Ал эми кылмыш иштерине карай турган болсок, былтыркы жылы 50ден ашуун кылмыш иши козголгон, быйыл 45тен ашуун. Укук коргоочу Нурислам Раимжанов үй бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча кайрылуулардын саны 15%га көбөйгөнүн реалдуу факт деп эсептейт. Ошол эле учурда жарандар өз укуктарын билип, органдарга кайрылгандарда көбөйгөн. Бул өлүм менен аяктаган зомбулукту алдын алат дейт. Кайрылуулардын саны көп болгондугу бул ошол зор зомбулук бүгүнкү күндө бизде бар экенин билдирет. Биринчи тарабынан, кийин экинчи тарабынан ошол кайрылып жаткандар, демек ошол органдардан үмүттөнүп кайрылып атат. Мисалы милиция дейбизби, жада калса жанакы улуттук коопсуздук кызматы деле бул аралашып атпай, ошол зордук зомбулукка кабылсаңыз бизге кайрылгыла депчи. Демек бир тараптан элдин ишеничи күчөп атат ошол органдарга, милиция органдарына, экинчи тараптан өз укуктарын билгендер көбөйүп атат. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин укугун коргоо боюнча билдирүү жасаган. Ал ушул жылдын башында Кадамжай районунда күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан 23 жаштагы келиндин тагдыры аянычтуу аяктаганын билдирип, Facebook баракчасы аркылуу кыз келиндерге кайрылып жана абалды көзөмөлүнө алаарын айткан. Бул кайрылуу зомбулукка кабылган жарандар үчүн бир топ колдоо болду дешет ИИМдин ардагерлери. Урматтуу кыз келиндер, эгерде сиздерге зордук зомбулук көрсөтүлүп жатса, тез арада ар бир райондо жайгашкан УКМК кеңселерине барыңыздар. Энелерди, аялдарды, кыз келиндерди сактап, коргоп жана жардам берүүгө милдеттүүбүз. Эне бар, үй бүлө бар, мекенибиз болот. Камчыбек Кыдыршаевичти мен ойлоймун өтө өз учурунда кайрылды. Бул даже өлүмдөр болуп атпай. Мына Ошту караңыз, кечегенде бизде деле катталып атат, даже этаждардан ташташып атат. Бул өтө чоң, буга окшогон өтө коркунучтуу көрүнүштөрдүн алдыны алат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылы үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандардын саны 13104 адамды түзүп, 32%га жеткен. Милицияга маалыматты зомбулукка кабылгандар, туугандары жана окуяга күбө болгондор беришкен. Катталган фактылардын 95%-ында аялдар жабыркаган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.
Акыркы мезгилде донор болуу маданияты өнүгүп жатат. Учурда Кыргыз Республикасынын ардактуу донору наамын алгандар миңдеп саналат. Алар көп жылдар бою кан тапшырып, адамга өмүр тартуулап келишет. Бүгүн регион телеканалы Жалал Абад облустук кан борборуна барып, материал жасап келди. Анда кандын запасы жетиштүүбү, борбордогу абалгандай кесиптешим Асел Сыдыкова сөз кылат. Анан ушу кан тапшырган сайын өзүңдү жеңил, ушу мен каным бирөөгө жардам берип, өмүрүн сактап калды деп ыраазы болуп, жеңил, жакшы мындай сүйүнүп кетем бул жерден. Нурбек Жолоев 11 жыл ичинде 30 литрден ашык кан тапшырып, адамга өмүр тартуулап келет. Учурда ал Кыргыз Республикасынын ардактуу донору күбөлүгүнүн ээси. Каарманыбыз донор болуу өмүрдү узартарын, муну менен өзүңүздүн гана ден соолугуңузга кам көрөсүз дейт. Бүгүнкү күндө 60 жол тапшырдым да. Канча адамдын өмүрүн сактап калган болушу мүмкүн, э? Канча десем бир эмес, андан көбүрөөк адам тагдырын сактап калды деп ойлойм да. Адамда 5 литр кан болот го, биз 25 литр тапшырдык. Ооба. Мына бу жерде жүрөк жеделе тастыктап берет, бир 7-8 баланы донор кылып үлгү болуп жерге алып келип, азыркы күндө ошо балдар донор болуп кан тапшырып атышат. Мага ыраазычылыгын билдирип атышат, баягы ден соолугу жакшы болуп, дары азыраак ичип, жашоолорунда оорулар азайганына байланыштуу. Кан тапшыруучу ар бир адамдан 450 грамм кан алынат. Мынча өлчөмдөгү кан 1 же 2 адамдын өмүрүн сактап калары белгиленет. Акыркы мезгилде Кыргызстанда кан донору болуу маданияты өнүгүп келүүдө. 30 жолу кан тапшырып, Кыргыз Республикасынын ардактуу донору медалин тагынгандар четтен чыгат. Алардын катарын Жалал Абад шаарынын номер 2 мектебинин мугалими Токтосун Абитбаев толуктайт. Албетте бул адамга мындай жакшы сезим берет да. Жагымдуу сезим берет. Анан айтат элем башкаларга дагы, эгерде донор болуп кан тапшырып бирөөнүн өмүрүн сактап калса, менимче аларга дагы ошондой жагымдуу болсо керек. Ал эми бул балдар төрөт учурунда көп кан жоготкон келинге донор болушуда. Жигиттер Базар Кургон районунан келишкен. Алар биринчи жолу кан берип жатканын, мындан кийин дагы ыктыярдуу кан тапшырып турууну ниет кылышууда. Достор менен келип донор болуп кан берип атабыз азыр. Ошо кичине Женский жактан кан кетип калып, ошо кичине кан берип атабыз донор болуп. Эми мындан кийин керек болуп калса беребиз. Болбосо билбейм. Кичине адамдарга керек болсо берген даярбыз. Адистер кан тапшырганын пайдасы чоң экенин билдиришет. Андыктан жынысына карабастан 18 жаштан 60 жашка чейинки бардык жарандар донор боло алышат. Кан тапшыргандан кийин эсим болуп калат, өзүм каным аз. Аны мен тапшыргандан кийин өзүмө келе албай көпкө чейин кыйналып каламбы деген ойлор болот. Ошон үчүн мен айтып кетмек элем, кан тапшырганын пайдасы өтө чоң. Кан тапшырганда наоборот, мисалы адамда 5 литрден 5 литр кан бар. Анан кан тапшырганда жоготулган кандын ордун калыбына келтирүү үчүн бизде сөйөк чучук бар. Косой мозг деп коет. Ошо сөйөк чучук сразу ошол канды толукташ үчүн көбүрөөк жаңы жаш эритроциттерди чыгара баштайт. Жаңы жаш эритроциттерди чыгара баштаганда эмне болот организмде? Анда кан жаңыланат, жашарат. Кайра пайдасы бар. Анан кийин алар болсо ошол тапшырган донору 2 айда бир жолу гана келишет. Себеби кан тапшыргандан кийин 22 сааттын ичинде сааттын убагында кан ордуна калыбына кирет, бирок клеткалык составтары 2 айда, ошон үчүн 2 айда бир гана келип кан тапшырышат да. 5 күн же 10 күн эртерээк келип алган донорлордон да кан ала албайбыз. Өзүнүн убагы толук 2 ай. Сакталат дагы. Ошол жерден анан выдачага берилет да, бөлүмдүк больницаларгачы. Анда по группам бөлүнүп турат. Жылына Жалал Абад облустук кан борборунан 6000 донор өтөт. Учурда борбордо кандын запасы жетиштүү. Бул жайда 2 тоннадан ашык плазма жана 50 литр кызыл кан атайын эрежелер менен сакталууда. Борбор облустагы бүт ооруканаларды, бейтаптарды кан менен камсыз кылат. Ал плазма 3 жыл сакталат, -25, -40 градуста. Жана биз 50 литр кызыл кан деп коебуз, эр масса сактайбыз. Ал
плюс 5 градуста сакталат, 35 күн сакталгандыктан биз аны тонналап көп сактай албайбыз. Утуруу керектүү болгон учурда гана биз ошо 50 литр ар бир группадан 10-15 литрден сактап турабыз. Эгерде кандын запасы азайып баштаса, биз өзүбүздүн донорлорду чакырып, утуруу күн сайын кызыл кандын запасын толуктап турабыз да. Бир адамдын өмүрүн сактап калуу бул дүйнө жүзүндөгү адамдардын өмүрүн сактап калууга барабар. Анықтан кан борборлору ыктыярдуу кан донору болууга чакырат. Муну менен түрдүү илдеттерден алыс болуп, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп турууга мүмкүнчүлүк ачылат. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.